Бишкекте улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына карата иш-чаралар президент Садыр Жапаровдун жеңиш аянтындагы монументке гүл чамбар коюусу менен башталды. Анын жүрүшүндө 1 мүнөттүк аза күтүлүп, аскерлер 3 жолу асманга ок чыгарды. Экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына карата Ала Тоо аянтындагы парадта аскерлердин жүрүшү, андан кийин аскердик техника жана авиация көрсөтүлдү. Жалпысынан парадта 300 миңге жакын аскер кызматкерлери жана 120дан ашык аскердик техника өттү. Элдин көңүлүн өзгөчө бурган жакынкы жана орто аралыктагы зениттик ракеталык комплекстердин жүрүшү болду. Мындан тышкары байрактар, ак сүңгүрү жана акынжы учкучсуз учактар көрсөтүлдү. Ошондой эле парадтан тик учактар жана канттагы авиабазанын истребительдери өттү. Майрамдык салтанатта президент Садыр Жапаров аталарыбыздын өмүрү менен келген тынчтыкты балдарыбыз менен неберелерибиз үчүн сактап калышыбыз зарыл экендигин белгилеп, экинчи дүйнөлүк согуш адамзат үчүн сабак болушу керектигин айтты. Белгилей кетсек, улуу атамекендик согуш 1418 күнгө созулган. Анда СССР 26 миллион 600 миңден ашык адамынан ажыраган. Ал эми Кыргыз СССРинен улуу атамекендик согушка 365 миңден ашык адам катышып, анын 152 миңден ашууну курман болгон.